Ушул жылдын башынан тартып ар кандай социалдык экономикалык 10 көйгөйлүү маселени чечүү боюнча тапшырма коюлган. Анын аткарылышын президент Садыр Жапаров өзү көзөмөлдөп, ишке ашырууну министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев координациялап, олуттуу реформалар жүрүүдө. 100 күндө ишке аша турган жеңилдиктердин бири ири габариттүү оор жүк ташуучу унаалар үчүн берилүүчү уруксаат кагаздын жол жобосун жөнөкөйлөтүү. Буга чейин 3-4 суткалап кагаз толтуруп, ар кайсы министрликтерге барып уруксаат алган айдоочулар эми мобилдик тиркеме аркылуу эле документтин 3 саатка жетпеген убакытта алса болот. Телефону болобу, же личный кабинет болобу, жеке кабинет болобу, же компьютер болобу, өзүнө биз жөнөтөбүз да. Муну менен автоташуучу кайсы жерде болбосун, ал үйүндө болобу же башка жерде болобу, ал ошол документти өзүнүн колуна түшүп калат да, ошону алып туруп, кайсы жака кетсе дагы ошол менен көрсөтүп коюп кете берет да. Алыска жүк ташыган айдоочулар жүктүн көлөмүнө жараша 10 этаптан турган атайын уруксаат кагаз алып убара тартчу. Мунун баары электрондоштурулуп, анын натыйжасында унаалардын өтүүсү тездеп, түшкөн киреше да эселеп көбөйдү. Өткөн жылдын 7 айында 2,5 миңден ашык унаага уруксаат кагазы берилип, андан бюджетке 29 миллион сом каражат түшкөн болсо, быйыл жыл башынан бери 7 айда 14 миңден ашык унаа электрондук кагаз алып, андан 177 миллион сом каражат түшкөн. Мындай практика ЕС өлкөлөрүндө азыр киргизелик, Кыргызстан биринчилерден болуп киргизип атат. Кошуна Казакстан, башка өлкөлөрдө да мындай мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө жок. Ошол себептен Кыргызстандын регионалдык транзиттик хабка айланышы, ошол макамын алышы, далилдешине абдан чоң жөрөлгө түзүлүп жатат деп айтсак болот. Мындан сырткары айдоочулук күбөлүк алуунун жолдору да жеңилдеп, чогулган маалым каттардын электрондук варианты чыкты. Бир жумалап кагаз чогултуп, психоневрология жана наркологиялык диспансерлерге барып түйшүк тартуунун кажети жок. Мунун баары бирдиктүү базада онлайн түрдө жеткиликтүү. Андан сырткары курулуш тармагында да уруксаат алуучу кагаздардын саны кыскарып, жарым жылдап чогулткан документтер эми 10 күнгө жетпеген убакытта бериле турган болду. Ошону менен бирге бир топ жаңы жеңилдетилген эрежелер да иштелип чыкты. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын пенсиялары үчүн чогултулган документ иштери да бир топ кыскарды. Андан сырткары жарандар мындан ары жыл сайын текшерүүдөн өтүп түйшүк тартпай турган болду. Буга чейин 6 справка алса, алардын саны 2-гө кыскарды. Бир ай күткөн документтер эми 5 күндө даяр болот. Ар бир көйгөйлүү маселе койгондо 100 күндүн ичинде коюлат. Ошондо баягы Адылбек Алишевич тапшырма берилгенден баштап 100 күн эсептелинет. Ошондо азыркы экөөбүз жакын арада мына сентябрдын аягында жыйынтыгы каралат. Андан кийинкиси ноябрдын ортосунда каралат. Эң акыркысы мына ушул жумада запуск болгон, алар 11 декабрда каралат. Биринчи этапта 4 документти жөнөкөйлөтүү ишке ашса, жыл аягына чейин дагы 6 документти алуу шарттары жеңилдейт. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасы байма-бай жыйын өткөрүп, алардын аткарылышын көзөмөлгө алды. Көп жылдан бери саламаттыкты сактоо тармагында мамлекеттик кепилдиктер иштеп келе жатканы менен аны бардык эле жарандар колдоно бербейт. Өлкөбүздүн саламаттыкты сактоо тармагында мамлекеттик кепилдиктер программасы бар. Бирок көптөгөн жарандарыбыз акысыз жана арзандатылган медициналык кызматтарга болгон укуктарын таптакыр билишпейт. Элибиз акысыз көрсөтүлүшү керек болгон медициналык кызматтар үчүн төлөөгө мажбур болуп, көп учурда жеке медициналык мекемелерге кайрылышат. Диабетик, анан көп эле анализдер, көп эле врачка эметкендери акысыз экен. Ошону жакында билдим. Мисалы үчүн по беременности учетко туруш үчүн у меня где-то ушло 10 миңге жакын. Это только узнать, у меня организм жакшы элеби, иштеп атабы дегендей эле. Полюс жок, полюс алган эмеспиз. Мамлекеттик кепилдик программасы 7 облуста 2000 жылдардан бери эле иштеп келе жатат. 2 жыл мурда тармакка чоң өзгөрүүлөр кирип, акысыз кызмат көрсөтүүнүн тизмеси кеңейген. Ал үчүн жарандар негизги 2 гана талапты аткарылышы керек. Бири үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда каттоодон өтүп, андан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жолдомосу болушу керек.
Биринчиси үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 12 базалык анализ, 20 кызмат, адистердин текшерүүсү, консультациясы, дарылоону дайындоо, врачтын жолдомосу менен эмдөөлөрдү жүргүзүү, дары-дармектерди жана шприцтерди бербестен ийне саюу, ошондой эле 21 дартты аныктоо кызматы. Экинчи, эгер бейтап ооруканага жатып дарыланса дагы кошумча 42 анализ, ооруканада жаткан учурда керектелген дары-дармек жаткан орду тамак ашы бекер болот. Ал эми 3-чү топто операциялар, жогорку деңгээлдеги операциялардан тышкары бардык түрү акысыз. Анын ичинде төрөт операциялары, өттү алдыруу, сокур ичеги өңдөө операциялар кирет. Соңку топтор эгер жаран камсыздалган болсо, тизмедеги 600дөн ашык дарынын айрымдарын 50% арзандатуу менен башкаларын акысыз алса болот. Ошондой эле 100 күндүн ичинде ишке аша турган процесстердин арасында бизнес чөйрөсүнө жагымдуу шарт түзүү маселеси да бар. Бүгүнкү күндө ишкерлер салык органдарына бир нече жолу барууга, бир канча сааттап кезекке турууга, кагаз документтерди чогултууга аргасыз болууда. Мындай убаракерчилик бизнестеги убакытка да, кирешеге да кедергисин тийгизет. Биринчи, кайра каттоого арыз берүүчү салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу арызды толтуруу. Экинчи, арызга тиркелген тийиштүү документтерди ошол эле салык төлөөчүнүн кабинети аркылуу берүү. Үчүнчү, кайра каттоо 1 күндүн ичинде аяктап жеке ишкердин салык төлөөчүнүн кабинетине билдирүү жөнөтүү. Реформадан кийин кызмат көрсөтүүдө салык органдарына баруу зарыл эмес болуп, үйдөн чыкпастан 5-10 мүнөттүн ичинде арыз толтуруп, кайра каттоодон өтүү процесси толугу менен 1 күндө аяктайт. Учурда мамлекеттик салык кызматы жеке ишкерлерди кайра каттоону онлайн өткөрүү багытында иштерге киришти. Мисалы, салык кызматынын Бишкек шаары боюнча ишкерлерди тейлөө борборуна кайра каттоону онлайнга өткөрүү боюнча кызыгып келип сурап билип кайрылгандар бар. Салык кызматында уже бардык сценарий ташуу боюнча даярбыз. Анткени бир гана ошол кайра каттоодо жеке ишкерлердин гана кайра каттоолору гана вопростору бар болчу. Азыр биз алын үстүндө иштеп атабыз. Санариптештирүү жана салык жол жоболорун фискалдаштыруу менен салыктык кирешелер арбыды. Мамлекеттик салык кызматы соңку 8 айда 190 миллиард сом салык чогултту. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 51 миллиардка көп. Министрлер кабинети ишкерликти өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Эң башкысы ылайыктуу шарт түзүү, ишкерлердин убактысын жана ресурстарын үнөмдөө, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жаңы сапатын киргизүү болуп эсептелет. Жеке ишкерлерди кайра каттоону онлайн форматка өткөрүү муктаждыгы да жакын арада ишке ашмакчы. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума жыйынтыгы.